Бактыбек Токтогулов мындан 6 жыл мурун менингит оорусуна чалдыгып, операция учурунда дарыгерлердин калпыстыгынан уланбаспай калган. Каарманыбыз 10 жылга жакын убакыттан бери Бишкек шаарында жашайт, бирок каттоосу Талас облусунда. Ошол себептүү да мамлекеттен кандайдыр бир жардам алууда, майыптыгын тастыктоо үчүн күбөлөндүрүүчү кагаздарды топтоо бир топ түйшүктү жаратат. Анткени маалымат алуу үчүн Бактыбек мырзанын дайым эле Таласка барып келүүгө шарты боло бербейт. Ошо жанагы соцпоот жанагы гумпомош немелерди бияктан алзамбы деп эметкем. Анан Таластыкына кайрылсам мен ал үчүн ошол жакта жашашым керек экен аяктан барып. Анан бир жылдай берип жүрүштү, анан уже бербей калды. Анан аякка да жадайт кезиң чалып жүрсөң албай да коет телефону ошентип. Ошон бир жылдай анан биякка котортуп алсам ошол жакшы болуп тур да, бир жерден ала турган жана. Көмүр, анан кичине жөлөк пулдар болот экен ошолордучу. Негизи албайм деле, ошо пенсия алам болду ошондо. Ал эми өзүн өзгөчө баланын апасымын деп тааныштырган Айзирек Кулмирзаева аутизм, дүлөй, дудуктар жана ар кандай даражадагы акыл эс жактан артта калган балдарга жөлөк пул алууда жыл сайын эле майыптыгын далилдөөчү документтерди талап кылуу туура эмес экендигин билдирет. Анткени биздин өлкөдө маалымат чогултуу өтө машакаттуу иш. Кыйынчылыктар көп, анткени көп врачтардан өтүш керек болот. Кийин очередтерде туруш керек. Мисалы үчүн бизде психиатрия болгону Бишкекте гана. Аймактардан очередке туруп бул жака келиш керек. Мисалы үчүн бул жерде жашай турган жери жок болсо кандай. Очередке туруш үчүн эле атайын келип жазылып кайра кетиш керек өзгөчө аймактардан. Анткени бизде республиканский центр психиатрия гана карайт да. Ал эми көз карандысыз медэксперттер ден соолугуна байланыштуу ишке жарамсыз адамдардын майыптыгын аныкташ үчүн берилүүчү документтерди алуу системасы өтө эле чиеленишкенин билдиришет. Айтымында республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунда коррупциялык схема тамырын кенен жайган. Ошо баягы ар бир органдын ортосундагы преемственность бирин-бири колдоп, бирин-бири жардам берген система азыр иштебейт да. Например, медикке пока келип айтып демейинче медицина кызматкерлери карточка ачып, или албосо тиги домкомдон справка алып кел дейт. Ал домкомдон справка алайын десе, ал үйдө убактылуу жашайт, хотя 10 жылдан бери да, квартирант болуп. Бирок справка ала албайт. Бул дагы первичный уровеньдеги коррупционный составляющий десем болот, андай аябай көп. Андан тышкары коомчулукта 6 саны аман туруп, мамлекеттен берилүүчү жеңилдиктерди алуу үчүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген деген жалган маалыматтарды жасатып алгандар да четтен чыгат. Бизде Кыргызстанда азыр майыптыгы бар болуп туруп майыптыгы албаганы, майыптыгы жок болуп туруп майып болгондордун саны аябай көп. Ал үчүн ар бирин детально тескериш керек да. 6 саны аман, ден соолугу чың эле адам, жүрөк кан тамыр оорусу бар деп медицина кызматкерлеринин фальсифицированный документтердин негизинде болгон нерсе бар. Азыр деле болуп жатат ал. Анын бир эле акча эмес, анын башка льготалары да бар да. Үй алуу маселеси, жанагындай ипотеканы муну менен дагы башка жер алуу, толгон токой коррупционный барбы, инвалидтерге приоритет берген. Чыныгы инвалидтер аларга жетпейт, муктаждыгы барлар. Жогоруда айтылган көйгөйлөргө байланыштуу республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборундагы коррупциялык схемаларды жөнгө салуу максатында Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга майыптык тобун күбөлөндүрүүчү документтерди алууда жеңилдиктерди берүүнү чечкен. Маалым болгондой, мындан ары оорулардын 24 түрү боюнча кайрадан күбөлөндүрүүчү мөөнөтү 2 жылдан 5 жылга чейин узартылды. Необратимый патология баягы жакшы болуп кетпеген, же болбосо путунун колуну же башка жагыны кестирген, же органдарыны удаление кылдырган, ошол эле бөйрөк, же болбосо баягы өпкөсүнө алдырган, жана башка органдарын алгандар дагы мына жакшы болуп кетпесе да эмне үчүн кайра мына немеге МСЭКке комиссия чакырасыңар деген нараачылыктар болгон. Ошо көпчүлүк оорулар боюнча биз ушуну мөөнөтсүз кетүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө ушул жылдын башынан тартып республикада 193.778 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар болсо, анын ичинен 32.013-18 жашка чейинки балдар. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.